Көрінуатычке. Так, saat 3 bo'ldi, sağ başlayıverasiz, anan keyin kirgen men bu yoqdan topib olaverdim, ha? Yaxshi bo'lyapti önüm. Ava жақсы. Yaxshi. Anda bugun biz sizlar bilan balдар tөл жана бөтөн сөздү өтөбүз. Tөл жана бөтөн сөздөр деп жазылды. Кесеттаған. Эмегерде звуктарыңарды өчүрүп койсоңор балдар, эме мына шытыр-шутур болуп болбой калат. Ошентип өчүрүп коюп, анан угуп тура бересиңер, а? Tөл жана бөтөн сөздөр. Мен катарынан түшүндүрүп айтып кете бербейм, анан силерге кечке маал ушул сабактын эмесин жөнөтөм, слайдтычы. Группага таштайм. Анан ошол жерден токтотуп өзүңөргө керектүү жерлерин конспект кылып жазып аласыңар. Макулбу? Антпесек азыр күтүп отурсак убакыт көп кетип калат экен мондойдо. Айрымдарга мегабайтыңар төгөнүп калышы мүмкүн. Дагы связь болбой калышы мүмкүн. Ушун үчүн мен биринчи түшүндүрүп туруп, анан силерге тесттерди берип коеюн, ошол оңоюраак болот экен, Макулсузбу? Болуп туруш экен. Макул, мен түшүндүрүп берем. Анан шашпай өзүңөр анан жазып аласыңар. Мен жөнөтөм слайдтычы силерге. Так, tөл жана бөтөн сөздөр деген темабыз бүгүнкү. Канчанчы сабак болду? 23 бекен, ушул тема бекен бизде. Карасаңар балдар. Китебиңерди. Ооба, 23 экен. 23 сабакта. Жакшы. Демек, биз бүгүн силер менен ошол төл жана бөтөн сөздөрдүн жазуу эрежесин үйрөнөбүз. Анан алган билимдерибизди бир сыйра көнүгүүлөр менен бышыктап машыгабыз. Анан туура жазууга, адабий тилдин нормасында таза сүйлөөгө көнүгөбүз. Бүгүнкү биздин негизги максатыбыз ушул болду. Анда төл сөз деген эмне? Төл сөз деген бул автордун сөзү. Мисалы, кайсы бир чыгарманы окубагын, ошол жерде кандайдыр бир окуяны баяндап аткан автордун сөзү бул төл болот. Анан ошол чыгарманы баяндап берип аткан учурда башка бирөөлөрдүн баягы сүйлөшкөн диалогторун коюп берет го. Мына ошол башка бирөөлөрдүн сүйлөгөн диалогу бул бөтөн сөз болот. Бөтөн деген башка деген сөз да, жат деген маанини түшүндүрөт. Мисал келтирип көрөлү. Данышма мындай дептир. Бекерчиликтен адам шайкелеңдикке барат. Шайкелеңдик болсо адамдын тынчын алат деген сүйлөм турат могул жерде. Эми ушул жерде данышма мындай дептир деген бул автордун сөзү. Бул төл сөз. Ал эми бекерчиликтен адам шайкелеңдикке барат, шайкелеңдик болсо адамдын тынчын алат деген бөтөн сөз, башка бирөөнүн сөзү. Биз сүйлөмдү жазып аткан учурда түшүнүктүү болсун үчүн башка бирөөнүн сөзүн, бөтөн сөздү биз тырмакчага алып жазабыз. Мынакей карагыла, мынакей тырмакчага алып жазылып турат. Бул жерде ушул тырмакчага алынган башка бирөөнүн сөзү бул төл сөздөн кийин келгендигине байланыштуу. Төл сөз жазылгандан кийин мондай кош чекит коюлат. Кош чекит коюлуп, анан тырмакча ачылып, бөтөн сөз жазылып, тырмакча жабылып, анан кийин чекит коюп коебуз. Жазуу эрежеси мына ушундай кетет да. Эми ошол эле мен азыр айтпадымбы, мына бөтөн сөз деп, ошо башка бирөөнүн сөзү. Ушул өз ара дагы экиге бөлүнөт, бөтөн сөз. Тике сөз, анан кыйыр сөз деп экиге бөлүнөт экен да. Тике сөз дегени кандай болот? Тике сөз дегени бул башка бирөөнүн сөзү эч кандай өзгөрбөстөн, ал кандай сүйлөсө дал ошондой кылып беребиз. Эч бир сөзүн өзгөртпөй. Ошол тике. Тикеден тике айтабыз. Башка кошумча сөз кошпойчу. Мисалы, таза бале эми болот турбайбы деп Эдигейдин эси эңирей баштады дейт. Бул жерде мына кызыл менен жазылып турган таза бале эми болот турбайбы деген сөз бул могу Эдигейдин сөзү, башка бирөөнүн сөзү да. Ошон үчүн биз сүйлөмдүн башына келгендигине байланыштуу тырмакчаны ачып, мынакей бөтөн сөздү жазып, тырмакчаны жаап, өтүр коюп, сызыкча коебуз дагы, анан төл сөздү жазабыз. Демек, бул жерде Эдигей кандай айткан болсо, кандай сүйлөсө, ошол сөзүн биз эч кандай өзгөрүүсүз бердик. Ошон үчүн муну биз тикеден тике айтып аткандыгыбызга байланыштуу тике сөз деп айтат экенбиз. Аны тырмакчага алып жазабыз. Анан ошол бөтөн сөздүн дагы экинчиси бул кыйыр сөз. Биз бөтөндү экиге бөлдүк. Демек экинчиси кыйыр сөз.
Башка бирөөнүн сөзүн биз кандайдыр бир кичине өзгөрүүгө учуратып, өзүбүздүн сөзүбүз менен айтабыз. Мисалы үчүн, жана Эдигейдин сөзүн биз сөзмө-сөз кайталап айтсак, ал эми бул жерде болсо, ошол Эдигейдин сөзүн биз өзүбүздүн сөзүбүз менен түшүндүрүп беребиз да. Мисалы, таза бале эми боло тургандыгын Эдигей айтып, эси эңирей баштады дейбиз да. Бул жерде мынакей өзүбүздүн сөзүбүз кошулуп кеткендигине байланыштуу Эдигейдин сөзүн биз бөлүп, тырмакчага алып, ажыратып жазбайбыз. Анткени бул жерде ошол автордун айтып аткан сөзү дагы аралашып кетти да. Ошон үчүн бул кыйыр сөз, башка бирөөнүн сөзү болсо дагы, муну биз тырмакчага албай жазабыз. Айырмасы ошол. Демек, бул жерде мынакей Эдигейдин сөзүнө эч кандай өзгөрүүсүз берсек, ал эми бул жерде болсо, аны кичине өзгөчөлүгүн ажыратып туруп, эми кошумча өзүбүздүн сөзүбүздү кошуп жазгандыгыбызга байланыштуу муну тырмакчага алган жокпуз. Ошентип биз бөтөн сөздү тике жана кыйыр деп эки топко эмне кылыптырбыз? Бөлөт экенбиз. Анда кийинкиси эми тике сөз, төл сөздө коюлуучу тыныш белгилер кайсылар? Тике сөздө же болбосо мен айттым жанагы эч кандай өзгөрүүсүз берилген башка бирөөнүн сөзүн биз дайыма тырмакчага алып жазабыз. Тикени биз бөтөн сөз деп айтып атабыз. Мынакей эмгек кылбай өнмөк жок деген макал бар деген турат сөзү. Бул жерде бөтөн сөз эмгек кылбай өнмөк жок деген мынакей тырмакчаны ачабыз, бөтөн сөздү жазабыз, тырмакчаны жаап, үтүр коюп, сызыкча коюп, анан төл сөз жазабыз. Схемасы ушундай. Эгерде бөтөн сөз сүйлөмдүн башына келип калса, мынакей тырмакча ачылып, моундай жазылат. Үтүр коюлуп, сызыкча коюлат могу жерде. Сөзсүз унутпаш керекпиз. Кийинкисинде карагыла эми. Ким тапшырманы аткарбаса, деди мугалим, мен ага баа койбойм деп атат. Эми карагыла. Бул жерде кызыл менен жазылган сөздөр, булар бөтөн сөз, башка бирөөнүн сөзү. Бирок, ушул бөтөн сөздүн ортосуна мынакей деди мугалим деген автордун сөзү кирип калыптыр. Ошону биз ажыратыш үчүн эки жагына биз үтүр менен сызыкча менен ажыратабыз. Мисалы, тапшырманы ким аткарбаса, мен ага баа койбойм деди мугалим десек деле болот болчу. Бирок бул жерде ошол бөтөн сөздүн ортосуна келип калгандыгына байланыштуу, эми ар кандай сүйлөйбүз да, биздин сүйлөө речибиз ар кандай. Ошон үчүн ким тапшырманы аткарбаса, деди мугалим. Көрдүңбү? Интонация токтоп атам, тырныш белгиси үтүр коюп атам. Деди мугалим. Мен ага баа койбойм. Эки жагына үтүр менен сызыкча коебуз. Анан тырмакча бияктан ачылды, анан кийин кайра бияктан эң акырында жабылып атат. Анткени али могу бөтөн сөз бүтө элек болчу да. Схемасы бул жерде таблицасын карагыла, мынакей тырмакчаны ачабыз, бөтөн сөздү жазабыз, могу жерде кичине туура эмес болуп калыптыр. Тырмакчаны ачабыз, бөтөн сөздү жазып, анан төл сөз жазылат, мына үтүр сызыкчасы коюлуп, анан бөтөн сөз, анан мына тырмакча берге келиш керек эле, могу жерде адашылып калыптыр. Берге коебуз тырмакчаны. Кийинкисин карагыла эми. Ушуга окшошураак, бирок бул жерде эки сүйлөм болуп берилип атат. Мына карагыла. Кайда жүрөсүң? Деп бир маалда Асанбек келди. Сүйлөм бүттү. Кайра сызыкча коебуз дагы. Сени күтүп калдык деп анан кийин бөтөн сөз бүтүп атат. Биз эми муну эки сүйлөм экен деп ар бирин бөлөк-бөлөк тырмакчага ала берсек, анда биздин баягы түшүнүүгө мындай оордук келип, мындай аралашып кетет да. Ошон үчүн тырмакчаны ачабыз дагы. Кайда жүрөсүң? Суроо белгисин койдук. Бул суроо белгиси мисалы, эгерде суроолуу сүйлөм болсо, моундай суроо белги коюп сызыкча коебуз. Эгерде жай сүйлөм болсо, моундай үтүр коебуз да. Деп бир маалда Асанбек келди. Сүйлөм бүттү бул жерде. Эми кайра тырмакчаны ачпай эле, сызыкча коюп туруп эле, анан сени күтүп калдык деп анан тырмакчаны жаап чекит коюп коебуз. Демек, бул жерде Аманбектин сөзү эми бүтүп атат да. Анын схемасын карагыла. Тырмакчаны ачабыз, бөтөн сөздү жазып, суроолуу сүйлөм болгончо суроону койдук. Анан муну сызыкчасын койдук, анан төл сөздү койдук. Төл сөз бүткөндөн кийин мына жерде чекит болчу, ал чекитти берге койдук. Анан кийин сызыкча коюп, бөтөн сөздү жазып, анан тырмакчаны жаап, чекитти коюп койдук. Демек, мына ушундай эрежелер менен биз жазат экенбиз. Эми азыркы ушул алган түшүнгөндөрүбүз боюнча азыр кичине эме иштеп көрөлү. Мисалдардан иштеп көрөлү да. Мындай деп атат, эмеңерди микрофонуңарды ачып, мага жооп берсеңер болот. Адилет адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө каалары жөнүндө берине өз убагында эң туура айткан. Бул кандай сөз дейт? Биз жана айттык го, бөтөн сөздү тике жана кыйыр деп бөлөбүз. Ошонун кайсынысына кирет? Тике сөзгө кирет эчке. Тике сөз болгондо кандай болду эле?
тура турган сөз. Бирөөнүн сөзүн тура айткан сөз. Так, анда Эчке бул мен жерде ошол жерди ачам. Эми кайра ачам. кыйыр маани дечке. Азыр тике дегенди көрөлү. Мисалы мына тике карагыла. Ката бале эми болот турбайбы? Эдигейдин сөзү эч кандай өзгөрүүсүз алдык. Биз муну эмнеге алдык? Тырнакча алдык, анан Эми муну карап көргүлө. Адилет Бул жерде- адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө каалары жөнүндө берне өз багында эң туура айткан. Ошо бул жерде кыйыр сөз болуп атат дечке. Демек бул жерде берненин сөзү кайсыл экен? О, берне деген Кыйыр адам сөз. сөзү. Адилет адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө каалары деп атат. Демек, каалары жөнүндө. Жалгыз өзүнө деген жерде экен да. Демек, бул жерде мына ушул жерде өзүбүздүн сөзүбүз аралашып кеттик да. Ошон үчүн биз кыйыр бөтөн сөздүн ичинде кыйыр сөз деп билет экенбиз. Алынбай жазылды. Эми ушуну эле кайра биз берилген сүйлөмдү эми тике сөзгө айландырабыз. Тике сөзгө кантип айландырсак болот? Ушул эле сүйлөмдү. Биз тырнакча Адилет адам жазышыбыз керек да, каерден токтотуп Адилет адамзатты мына жалгыз өзүнө деген жерден тырнакча алыш керек. ошону окуп мындай бөлүп көрчү да, көрсөң. Адилет адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө жалгыз өзүнө деп айткан деп айтканкы берди десек. Сөздөрдү каалары жөнүндө дегендерди эме кылсаң болот. Алып таштап же өзүн кошсоң болот сөз. Адилетсиз жалгыз өзүнө деп айткан берне деп койсок болот да. Өзүнө эмне кылат? Каалайт деп айткан берне. Берне деп койсок болот. Дагы башка вариант барбы? Жакшы болот. Дагы мына ортосуна коюп койсок болот. Берне адилет адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө калат деп айткан деп койсок болот. Бернени башына чыгарыпчы. Мына төл сөздү сүйлөмдүн ортосуна коюпчу. Болот, жакшы. Анда бернеден кийин кандай тыныш белгисин коебуз? Бернеден кийин точка, өтүрлүү точкабы ошчу? Жок. Кош чекитти. Кош чекит. Кош чекит коебуз, анан тырнакчаны алып туруп жазабыз. Жакшы. Бирок ушул жерде өз убагында деген калып кетип атат. Эми мен туура жообун ачайын. Мынакей, адилет адам азаттыкты жалпыга, ал эми адилетсиз жалгыз өзүнө каалайт. Мынакей, туура эле айттың. Мына үтүрү коебуз, сызыкча деп, берне өз убагында эң туура айткан. Жана берне деп туруп, кош чекит коюп туруп, моуну айтып туруп, деп өз убагында эң туура айткан десеңер дагы болот. Азаматтар, жакшы, туура. Кийинкиси. Эми ошол эле берне адамдагы жөнөкөйлүктү жогору баалап, мындай дептир. Кош чекит коюп да, тырнакчаны ачтык. Керсейип бой көтөрбөй жүр. Жакшы адамдын белгиси жөнөкөйлүктө болот. Деп туруп тырнакчаны жапты. Кандай сөз дейт? Тике сөз. Тике сөз. Эмне үчүн? Бөтөн сөз менен тике сөз. Бөтөн сөз менен тике сөз дебейбиз. Ошо бөтөн сөздүн тикеси. Бөтөн сөздүн тикеси. Керсейип бой көтөрбөй жүр, жакшы адамдын белгиси жөнөкөйлүктө болот деген тике сөз. Эч кандай берненин сөзүн эмне кылган жокпуз? Өзгөрткөн жокпуз. Өзгөртпөй бердик. Ошон үчүн тырмакчага алып жаздык. Жакшы, тике сөз азаматсыңар. Эми ушуну кайра биз кыйыр сөзгө айландырабыз. Кантип айландырабыз? Азыр ошону берне адамдагы ошол эле берне адамдагы жөнөкөйлүктү жогору баалап, керсейип бой көтөрбөй жүр, жакшы адамдын белгиси жөнөкөйлүктө болорун айткан. Жакшы, эми ачып көрөйүн, Ошол эле берне керсейип бой көтөрбөй жүрүү керектигин, жакшы адамдын белгиси жөнөкөйлүктө боло тургандыгы жөнүндө адамдагы жогору бааланарын, жөнөкөйлүк жогору бааланарын айтыптыр. Туура, жакшы айттың, азаматсың. Жакшы, кийинкиси мына кара.
Бул кандай сөз? Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкын деп мидин ырдаган экен бир кезде. Кыйыр сөз. Тике сөз. Кыйыр. Кыйыр дегендер айтып койгулачы, эмне үчүн кыйыр? Ырдаган экен Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкын деп мидин ырдаган экен бир кезде деп атпайбы? Ал бул жерде карабайсың, тыныш белгилер коюлуп атат го. Мидиндин айткан сөзүн биз өзгөртпөй бердик. Тике сөз. Тике сөз. Көрдүңөрбү? Мынакей, тырмакча алынат. Ошо эгерде ажырата албасаңар, тырмакчаны көңүл бурсаңар, таап аласыңар. Эми ушуну кайра биз эми кыйырга айландырып көрөбүз. Кыйырга кантип айландырабыз? Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкындыгын мидин ырдаган. Жакшы. Салкын экендигин мидин ырдаган деп койсок да болот. Кандай кылып? Мына эчке вариант көп экен да. Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкын экенин мидин ырдаган. Мидин Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкындыгын ырдаган деп көп экен да вариант. Салкындыгын бир кезде ырдаган экен. Толугураак коесуң, Азамат, жакшы. Тянь-шань кышта жылуу, жайда салкын болорун бир кезде мидин айтып ырдаган экен деп айтсаңар дагы болот. Туура, жакшы. Эми муну көрөбүз. Бул кандай сөз? Төрт түрдүү кулук. Кандай сөз Бул экен? кыйыр сөз. Кыйыр сөз экен, жакшы. Анткени ошол кабуснамеде айтылган ойду биз тике эмес, мындай бир өзүбүздүн сөзүбүз менен, өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен бергенге аракет кылдык. Жакшы, эми мынакей кыйыр сөз экен. Ушуну эми кайра биз тикеге айландырабыз. Мен айландырдым, мынакей, ушуну эми айландыргыла. Мен тияка туурасын айтып койдум. Айтып көрмөчү. Төрт түрдүү кулк мүнөз акырында өжөлүк, уят, жеңилдик, өкүнүч, зар тил, өчүрүштүк, жалкоолук, баскынды алып келет. Алып келет деп Кабыс немеде айтылган экен. Айтылган экен, Азамат, жакшы. Мынакей. Төрт түрдүү кулк мүнөз акырында өжөрлүк, уятка, жеңилдик, өкүнүчкө, зар тил, өчөштүккө, жалкоолук, басырынууга алып келет деп кабуснамеде айтылган экен. Алып келет. Мына жерде мына тырмакчаны жаптык утур коюп, сызыкча коюп, деп кабуснамеде айтылган деп берип атабыз. Тыныш белгилерин жакшылап көңүл бургула. Жакшы, андан кийин Карамзиндин жашоо жөнүндө мындай бир айтканы бар. Дүйнө толкуган океан, анда компас менен сүзгөн суучул бактылуу бар. Компас болсо тарбия. Бул кандай сөз болду эми? Тике сөз. Тике сөз. Жакшы ажыратып калдыңар, Тике сөз. Эми ушуну биз кыйыр сөзгө айландырабыз. Карамзиндин жашоо турмушу жөнүндө мындай бир дүйнө толкуган океан, анда компас менен сүзгөн суучул бактылуу, а компас болсо тарбия экендигин Карамзиндин жашоо турмушу жөнүндө мындай экендигин Карамзин жашоо турмуш жөнүндө өз ойун десек болот, Карамзиндин жашоо турмуш жөнүндө дүйнө толкуган мынакей. Дүйнө толкуган океан, анда компас менен сүзгөн суучул бактылуу, а компас тарбия экендигин Карамзин өз жашоо турмушу жөнүндөгү ойлорунда айткан экен. Муну жыды ашыкча болуп калыптыр, айткан экен. Жакшы. Эми сүйлөмдөрдү окуп төл бөтөн сөздөрдү ажыраткыла дейт. Кайсынысы төл, кайсынысы бөтөн экенин ажыратат экенбиз. Гете мындай дептир. Байлыктан ажыроо анча мынча жоготуу, кайратын жоготуу, кайратын жоготуу, бардыгын жоготуу. Кайсынысы төл, кайсынысы бөтөн? Кайсынысы төл, кайсынысы бөтөн?
Bize mындай дептир деген бул төлсөз, байлыктын деген бул бөтөн сөз. Bötön söz, жақсы. Кийинкиси. Атактуу Леонардо да Винчинин пайдасыз жаткан темирди дат басат, акпаган сууну балыр басат, ал эми пайдаланбаган акылды маң басат деген акылман сөздү эл арасында кеңири маалым дейт сөзү. Мына көк тамга менен жазылган бул бөтөн сөз, а кызыл менен жазылган бул төл сөз. Так, ушул жерде эреже кандай болуптур? Ушуну ким айтып берет? Мен жана түшүндүрдүм го. Бул жерде тике сөз болуптур. Бул жерде кошташка коюлуп, мына тырмакчага алынып жазылыптыр да. Төл сөз, бөтөн сөз ошо тырнакчага алынып жазылыптыр. Демек, бөтөн сөз төл сөздүн ортосуна келип калган учурунда жазылып атат. Көрдүңөрбү? Демек, бөтөн сөз төл сөздүн ортосуна келип калса, мына ушундай эреже менен жазылат экен. Тырмакчаны ачат экенбиз. Бөтөн сөздөн кийин, төл сөздөн кийин анан кош чекитти коет экенбиз, тырмакчаны ачып, бөтөн сөздү жазып, тырмакчаны жаап, үтүр коюп, сызыкча коюп, анан кайра төл сөздү жазып, анан чекит коюп коет экенбиз. Эми тесттик тапшырма берем азыр силерге. Алган билимиңерди тесттик тапшырмалар менен аныктап көрөсүңөр. Бул жерде кайсы вариант туура? Мен кичине мындай эме кылып турайын, силер өзүңөр окуп туруп, анан кийин айтасыңар, мен туура жообун ачып берем бияктан. Ким биринчи даяр болсо, мен айтам деп кол көтөрүп, эме кыла берсеңер болот, айта берсеңер болот. Эчке биринчиси турат. Так, түшүндүрүп берчи мага. Бул жерде мына төл сөз мамлекеттик экономиканы күнгөй тескейин кылдат иликтөөнүн натыйжасында гана чечим кабыл алууга болот, деди эксперт деген. Бул жерде төл сөз мына башында сүйлөмдүн башында келип атат, ошондуктан тырмакча алынып, өзүнөн кийин үтүр коюлуп, сызыкча коюлуп жазылып атат. Ошондуктан биринчиси тура, эми экинчисиде катасын айтып берейин. Экинчиде ката жери бар, бул жерге точка эмес, бул жерге кош точка коюлуш керек болчу, үтүр эмес. Үтүр эмес. Анан ал жерде үтүр менен сызыкча коюлуш керек эле. Азамат, жакшы. Кийинкисинде? Бул жерде мына жерде үтүр менен неме калып кеткен. Сызыкча. Сызыкча. Жакшы, берди. Бул жерде кош точка калып кеткен болду. Азамат, жакшы, туп-туура. Демек, бул жерде мына А варианты туура экен, Тырмакчага алынган бул бөтөн сөз болот, же болбосо тике сөз. Кийинкиси. Эжеке гыс турам. Гысы. Так, айтып бер. Эгерде акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска деген макал бар. Бул жерде төл сөз сүйлөмдүн ортосуна келип атат, ошондуктан эки жанында сүйлөмдүн эки жанына өзүнөн мурда кошташка коюлду. Андан кийин өзү тырнакча алынды дагы, өзүнөн кийин үтүр, анан сызыкча коюлуп жазылды. Азамат. Туура. Кийинкиси. Эжеке бысы турам. Так, айтып көрчү. Окуучунун деген Аристотель, тамыры ачуу, жемиши таттуу. Бул жерде төл сөз сүйлөмдүн башында, анан аягында келип атат, ошондуктан башынан бек тур, эме дегин. Бөтөн сөз десең, бөтөн сөз сүйлөмдүн башында, анан аягында келип атат, ошондуктан башынан аягына чейин тырмакча алынып атат. Алынат. Ал эми бөтөн төл сөздү ажыратыш үчүн эмне кылабыз дедим эле мен? Үтүр менен точканы коебуз дегенсиз. Менен сызыкча коебуз, Жакшы. Туура, Азамат, туура. Жакшы, кийинкисине өтөбүз.
Başkalar da kızlar, ballar, buyaktagılar barбы? Бар экен. Эжеке өтүп кетип алып. Артка жылдырың. Ötüp kettim ben. Ооба, дагы бир экөөнү өтүп кетти. Дагы бир аны болду. Yok, tur elem mına uşul. Kaysınsı tura oldu? Бул жерде тырнакча жок да, себеби дегенде бул жана чыгармадан алынган диалог түрүндөгү сөз. Ошон үчүн тырнакчанын ордунда бул жерде сызыкча болуш керек. Ошондо кайсы вариант туура болушу мүмкүн? Мен айта берейинби же башка айтсың? Барбы башка да айта тургандар? Айта бер, макул. Ким айтат экен? Абдулла айтасың, э? Менби? Жок, анча түшүнө албай атам. Айтурган деген кыз айтат окшойт. Айтурган сүйлөп көрчү. Бектур сүйлөндү, айта бер Бектур. Катуураак сүйлөсөң угулбам. Айтурган угулбай атабы? Аасы туура деди эжеке. Аасы туура экен. Эмне үчүн? Анткени бул жерде мына кампачы ачуусу келген бойдон Даниярга жулкунду деп бул жерде төл сөз өзүнүн сөзү мына Төл сөз. кандай деп түшүнсөм экен. Төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, Төл сөз андан кийин бөтөл сөз дибиби деп сызыкча менен жазылган. Жазылды. Туура. Мына сызыкча деген бул мына диалог түрүндө келгенде биз тырмакчанын ордуна көркөм чыгармаларда байкасаңар, тырмакчанын ордуна жанагы диалог кетет. Калган тыныш белгилери окшош, бирок тырмакчанын ордуна сызыкча коюп коебуз. Ал эми экинчисин карасаңар, Мыскал башынан өткөргөн окуясын кампкага сүйлөп жатканда Сатай менен Салморбек көчөнү жаңыртып чуркап келишти. Бул жөн эле сүйлөм. Жөн эле баяндоо иретинде айтылган сөз. Сөз жок. Бул эмне дейт потом? Дейт, бул жерде ошол бул жерде төл бөтөнгө ажырата албайсыз. Бир эле адамдын сөзү. Кийинкиси пай машинанын көптүгүн карачы, деди буруу дейт. Бул жерде төл бөтөн сөз бар, бирок тыныш белгилери туура эмес жазылган, ошон үчүн муну дагы туура жоопко киргизе албайт экенбиз. Так, жакшы, кийинкиси мына бул туура жооп болду. 5-инчисине өтөбүз. Кайсынысы туура? Б'si. Б'si, Анткени адырдан калкып жел жүрсө, ак буудан башы ыргалат. Тырнакча калдыгы бөтөн сөздү. Анан үтүр сызыкча деп сызылонто баштады. A'сычы? Деди дегенде мына бар дегенден кийин мына Шамбет эмгектин ийгиликтин аракетинин берекеси бар деген бул тырнакча алынып, анан кийин бар дегенден кийин үтүр коюлуп, анан сызыкча коюлуп, анан деди деген жазылыш керек. Андай болбой калды, жакшы. Кийинкисине өтөлү анда. Туура таптар кийинкиси 6-чысы. Кайсы варианттагы сүйлөмдө туура жазылган? Бул жерде дагы жанагындай бөтөн сөздүн ортосуна төл сөз келип калыптыр, көпчүлүгүндө. Андан кийин бөтөн сөздөн төл сөз кайра аягында да бар экен демек, бул жерде кичине В'si туура. Г'бы? В. В'сы айта койчу. Айтып көрчү. Түшүндүрөбү? Жок, Б'si туура. Б'si эжеке. Балабы? Ооба, бала. Айтып көрчү. Ачың болбой калды. Деди да дагы бир жолу келермин деп тышка чыкты. Деди да деген бул
Tөл söz. Мхм. Аттың төл сөз болгондуктан эки жагынан үтүр менен жана сызык менен Эки жагы болбой калды жок да бул жерде сызыкчасы калып асы туура болуп калат экен. Жакшы, мына асы эми мына ушул жерде Ооба, ас экен. калдың да мына туура тырмакчаны ачтык, аттың болбой калды. Мына бөтөн сөз, Анан үтүр коюп сызыкча коюп деди да, бул өзүбүздүн сөзүбүз, төл сөз. Үтүр сызыкча коюп дагы бир жолу келермин, тырмакчаны жаап, сызыкча коюп туруп, үтүр коюп сызыкча коюп деп тышка чыкты. Анан төл сөз сыртта калды. Мынакей караңыз, аралашып келип калыптыр да. Мына ушундай суроолор көп келет балдар, ушуларга жакшылап көңүл бөлүп, мына тыныш белгилердин коюлушун үйрөнүп алгыла. Та кийинкиси 7-чи, 10 суроо дагы 3 калды. Кайсынысы туура? Асы туура. Аз туура. Асы туура, Бөлтүрүктөрдүн убал соогун ойлодуңбу? Деп бостон кыйкырып жиберди. Мына туура. Анткени суроолуу сүйлөм болуп ачуусу келип атат. Бул жерде деген суроо мынго тырмакчанын кийин келип атат. Дайыма тырмакчанын алдында болуш керек суроо белгиси. Мына жерде бул жерде туура эле тырмакча жабылып үтүр коюлат. Бирок бул жерде кайсынысы туура эмес болуп калды? Мына үтүр сыртта болуп калды. Неме? Суроо белгиси коюлбай калды, ошол неме. Жакшы, суроо белгиси коюлбай калды. Азамат туура таптың. Бул жердечи? Бул жерде тырнакча алынбай калды. Тырнакча жок. Азамат, сонун. Кийинки 8-инчиси. Аз туура. Асыбы? Бысы туура. Бысы. Ассалому алейкум достор, деди Аскар. Кандайсыңар? Диалог түрүнө кетип атат, Кийинкиси. Ассалому алейкум достор. Быскен ғой. Быскен. Диалог түрүндө болгон. Кандайсыңар? Диалог түрүндө болду мынакей. Мен өзүм диалог түрүндө деп алам, басылып кетти. Ассалому алейкум достор, мынакей. Карады, тырнакчанын ордуна мынакей сызыкчаларды гана коебуз. Кандайсыңар? Кийинкиси 9-чу. Муну бияка деп түшүнө бергиле, мына жака жылып кетиптир да. Баягы доктор жигит көргөн сайын сурап калат. Кандай апа? Уулуң чоңоюп жатабы дейт. Жогорку тике сөздү катышкан сүйлөмдү кыйыр вариантка айландырган түрүн тапкыла дейт. Кайсынысында туура айландырылган кыйыр сөзгө? Асы туура эмес, деп калса, значит, Гыс, эжекей, гыс. Гыс туура эске. Көргөн сайын уулуң чоңоюп жатабы деп сурап калат. Туура, Азамат. Туура таптыңар. Акыркысы. Кайсы белги жетишпейт дейт? Кандай ырлардырчу эле? Кандай? Балдар демечү? Эмнени жаздырчу? Кадимки эле тамгаларды. Мисалга кайсы сөздү деп сурап атат бири-бирине. Сызыкча. Үтүр сызыкча. Үчү сызыкча? Жөн эле сызыкча. Бул кандай сөздөр? Диалогто. Диалог, Азаматсыңар, туура, диалог сөздөр. Муну мен мындай катарынан жазсам билип коймоксуңар да, ошон үчүн монтип аралаштырып салдым эле, Таптыңар бирок, Азамат, жакшы. Демек, бүгүнкү теманы түшүндүңөр деп ойлойм мен. Анда бул сабагыбыз бүттү, бирок мен азыр силерге WhatsApp'тан тест жөнөтөм, балдар. Эме кыласыңар, ошону иштеп, анан мага мен жөнөтөм, анан бир 20 мүнөт, жарым саатка жетпеген убакытта кайра силерге мен айтканда өзүңөрдүн китебиңер бар да, силердин айтканда, 3-чү китебиңер бар да. Ооба. Ошондон иштеп туруп, анан кийин мен жарым сааттан кийин туура жооп жөнөтөйм. Макулбу 23-чү тестте? Ошондой кылабыз. Канчанчы бетечке? Эме кылбагыла. Чыгып кетпегиле, макулбу? Эме кылабыз. 23-чү тест канчанчы бетечке ал? Канчанчы бет экен балдар, айтсаңар китебиңер бар. 23-чү сабакты бүткөнбүз, 24-чү сабакка келгенбиз.
85 бет. Ошо төл бөтөн сөздөр кайсы немеде экен? 24 сабак экен, ооба, туура айтасың. Бетин айтып койгун. 85. 85. Азыр группага да жазып коебуз, анан кийин мен силерге туура жообун жөнөтөйүн. Бул жерден эмес, уже сабагыбызды ошол эмеден WhatsApp'тан улантабыз эми, мына тесттерди, макулбу, Мага болсо сүрөткө тартып жөнөтүп кое аласыңарбы? Менин китебим калып кетиптир. Сүрөткө тартып жөнөтүп койгула, эмеге группага да. Могу жерде 40 мүнөттө азыр мына бүтүп атат деп мени шаштырып атат могу жакта. Макул балдар, мен азыр кайра силерге WhatsApp'тан байланышам, макулбу? Болуптур, эшке рахмат жоо.